Ар адамга жараласын денсаулык, асыл байлык алтын болуп кен болуп, чындыгында адам кылган адамды бакыт экен, таала экен денсаулык дейт. Аны эмесе бүгүнкү кечен ачып берүүчү сөз кезеги Сарай айыл өкмөтүнүн башчысы Жомносов Амирбек Абдалиевичке сөз берилет. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу биздин Телман айылынын жашоочулары, урматтуу коноктор. Бүгүн мына Алла Таала насип этип, заманбап бир фаптын ачылышына турабыз. Мен ойлойм, бул ден соолук, бул биринчи орунда турат. Ушул ачылган заманбап фапыбыз элдин кызматына ар дайым ден соолугуна кам көрүп, саламат, сак жашоодо болгонго түрткү берет деп ойлойм. Бул заманбап фапыбыз 16 март 2020 жылы курулуш иштери башталган. Фаптын имаратына Сарай айыл аймагы тарабынан жергиликтүү бюджеттин эсебинен 10.442.750 сомго курулду. Фаптын жалпы аянты 1250 чарчы метрди түзөт. Азыркы учурда 100%га бүткөрүлдү. Бул фап Телман айылыбызда 5693 адам жашайт. Ошолордун керектүүлүгүнө өбөлгө түзүп, ден соолугуна кам көрөт деген ойдобуз. Ушул фаптын курулушуна, ушундай заманбап жакшынакай болуп бүткөрүлгөнгө салым кошкон инсандарга чоң рахмат айтып кетебиз. Анын башында турган мына фаптын жетекчилерине чоң рахмат айтабыз. Ар дайым баарыбыз ден соолукта болойлу. Кудай буйруса, бул фаптын материал техникалык базасын жакшыртууга биз өз салымыбызды кошобуз. Сиздер өздөрүңүздөр билесиздер, мен өзүмдүн атам дагы врач болгон. Ошон үчүн ак халатчандарга биз ар дайым тазим айтып, чогуу иштешебиз деген үмүтүбүз бар. Телман айылда тынч болсун. Да сөздөн пайдаланып, мына кирип келе жаткан 31 август эгемендүүлүк күнүңүздөр менен баарыңыздарды куттуктайм. Ар дайым Кыргызстаныбыз эркиндиги түбөлүктө болсун. Эркиндиктин желеги желбирей берсин. Дагы бир жолу байрамыңыздар менен баарыңыздарды куттуктайм. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу Телман айылынын тургундары, келген коноктор, райондан чакырылгандар жана ак халатчан эжелер, өмүр сакчылары. Бүгүнкү силердин бүгүнкү Телман айылында жаңы фаптын курулушу менен дагы жолу куттуктаймын. Дайым ушундай өзүңөр айтмакчы, былтыр өзүңөрдүн ошо ковид чыккандан бери өмүрүңөрдү тобокелге салып, өлүм менен күрөш иштеп берген рахмат силерге биз айтты, тазим кылабыз. Дайым бар болуңуздар. Урматтуу Телман айылы, рахмат ушу биздин Сарай айыл өкмөт кичине тыйындуу болуп калган экен, жакшы бюджетибиз жетип, мына 10,5 миллионго фап бүтүп отурат. Мындай фаптарды Кудай буйруса дагы салабыз деген ойдомун. Кеңештин ушу былтыр иштеген мурунку соттун депутаттарына ыраазычылык билдирем. Ошолор колдоп, коштоп, Телман айылынан да депутаттар баарыбыз биригип ушул акча каражаты бөлүнүп, тендер өтүп бүттү. Ушул салган фабына кут болсун. Юкайрыжы дайым ушундай элдин көңүлүн дагы, ден соолугуна карап бериңиздер. Фабыңыздар кут болсун. Кийинки куттуу сөз аксакалдардан бизди окутуп тарбия берген Макамбаев Адыл агайыбызда. Кана келиңиз. Урматтуу Телман айылынын тургундары, бүгүнкү биздин Телман айылына келип отурган мейман Гүлнара Канибековна Амир Абдалимович мына жаңыдан келип, 30 жылдыктын алдында келип, элге ушундай жакыраган фапты 30 жылдыктын урматына ачылып атканына биз Кудайга шүгүр деп рахмат айтышыбыз керек. Мурдакы соттун депутаттарына, айыл өкмөттүн мурдакы иштеген кызматкерлерине, андан кийин мына азыр ушунун ачылышына келип силер катышып, жакшы сөзүңөрдү, куттуктоо сөзүңөрдү айтып атасыңар. Ушул фап бизге ак жолтой фап болсун. Мына фаптын кызматкерлерине чоң рахмат айтышыбыз керек. Өткөн жылкы өтө бүт дүйнө жүзүнө келген апат бизге да келген. Ошондо ушул ак калачандар бизде өмүрүбүздү сактап канчабызга жардам берди. Мен айтам, мындай оорулар элибизге келбесин. Фапка кайрылгандар аз болсун. Бирок ушу жерге кайрылсак, ден соолугубуз жакшы болуп, маанайыбыз жаркырап,
кете турган деңгээлде болсун. Мен былтыркы жылы ушу пандемия мезгилинде балдарым менен маслихат кылып, ушундай элдер ооруп атканда ушу ФАПка $600 ЭВЛ аппарат тапшырган элем. Азыр карасам дагы мынау жакшы жөрөлгө болуп атат, 30 жылдыкка ФАП ачылып атат. Дагы бир мына ИВЛ аппарат алып келдим. Ушул дагы ошол элге, ушу Телман элине кызмат кылсын. $600. Ушул элдер оорубасын. Бирок ооругандарга ушул жардам берсин. Биз балдарыбыздын атынан ушу подарка. Дайыма дагы бир рет силерди бардык элдерди, силерди 30 жылдык майрамыңар менен куттуктайм. Ден соолуңар чың болсун. Рахмат агайыбызга кол чабуулар. Аны эмесе кийинки куттуктоо сөз Телман айылынын тургундарынын атынан бул жакка чакырабыз. Боронбаев Манна агабыз келип койсоңуз. Келген коноктор, бүгүнкү ФАПтын ачылышы менен куттуктайм. Боронбаевдардын атынан, именно Абдыбакаптын атынан биз дагы бир аппарат алып келдик. Жасалма дем алдыруучу. Тапшырып коюуга уруксат этесиңер. Келе жаткан майрамыңар менен. Рахмат. Аны эмесе кийинки куттуктоо сөз Телман айылынын тургундарынан, аксакалдардан Абдуллаев Адылхамид агабызда. Assalamu alaikum, бүгүнкү ушул жакшынакай салтанаттуу ачылыш арекенин катышуучулары, урматтуу Телман айылынын тургундары, урматтуу ак калачандар, урматтуу депутаттар, урматтуу Амирбек уулум. Бүгүн мына Телман айылына, айрыкча Сарай айыл өкмөтүнүн Телман айылында жакшы жөргө болуп отурат, элибиз сүйүнүп отурат. Мындан кийин дагы ушундай жакшылыктар боло берсин Телман айылында. Мен ушул жерден пайдаланып бир-эки сөз айтып кетким келип атат. Биздин азыр менден мурда сүйлөгөнү аксакалдар айтып кетти. Ак калачан иштегендер мына сиздерге чоң таазим кылабыз. Сиздерде мындан кийин дагы ден соолукта болгула. Элибиз журтубуз оорубасын. Сиздерге дайыма жакшылыктар келип жүрсүн адамдарыбыз, элдерибиз. Ден соолукта болуп, элдин кызматында болуп жүргүлө. Ушу мынакай татынакай менен ачылып атат ФАП. ФАПта элдин кызматын кылып жүргүлө. Ушуну ачылышын колдогон мына Абдалим Амирбек Абдалимович жаңы өкмөт болуп шайланды. Мындан кийин дагы ушундай жакшы салтанаттарды ачышына ишенип кетем. Мындан кийин дагы ушундай майлуу сүттүү мээлерден болуп, элдин кызматында болуп жүргөн. Араван Ремстроин Абдыхалилде ушундай жакшына куруучуларга да элдин атынан, өзүм атыман ыраазычылык билдирип кетүүгө уруксат этиңиздер. Рахмат. Элдин кызматында болсун. Ардак грамоталар тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Мен бул жакка Максат эжеге келип коюңуз. Кыргыз Республикасынын Ош обласы Кара Суу районуна караштуу Сарай айыл өкмөтүнүн ардак грамотасы менен сыйланат. COVID-19 коронавирус инфекциясынын пандемиясы учурунда кооптуу аймак кызыл зонага кирип, ооруларга каршы күрөшүү системасында тобокелдиктер менен иштеп, туура дарылоо менен көптөгөн адамдарды илдеттен сактап калууда өз милдеттерин так аткаргандыгы үчүн Киров айылдык үй бүлөлүк дарыгерлер клиникасынын жетекчиси Тажимаматова Халисахан Дүйшөбаевна сыйланат. Ошондой эле ардак грамота менен Аматова Гүлкайыр Казыбаевна сыйланат. Андан кийинки сыйлана турган Аматтахунова Бактыгүл Жолдошовна сыйланат. Жолдошова Дилбар Абдыкадыровна сыйланат. Кадырова Хайруниса Абдрахмановна сыйланат.
Урматтуу меймандар, Сарай аймагына караштуу Телман айылында фаптын салтанаттуу аземин баштайбыз. Yerinde tanış жақсы немелермен. Бұл бөлімі. Жайында ич өткөн балдардын кабинети ушул жерде алып келип аракет берип, киши дана показания болсо больницага жиберишет. Кудайга шүгүр дешибиз керек. Ушунча гана. Чарбагерде бул эме турган кабинетте караштуу Телман айылында бизге 2 кабаттуу ФАП салып берди. Сарай айыл өкмөтүнүн балансында 10 миллион сомго өлчөнүп, ичинде бардык шарттары менен жылуу суу, муздак суу, башка ФАПтардан айырмаланып, тиш дарылоо бөлмөсү бар. Бизде дагы 6 кызматкер иштейбиз. 1 стоматологиялык дарыгер, 1 акушер, 1 фельдшер, 4 медайым иштейт, 1 кичи мейирбан эже иштейт. Бизде калкка 5686 калкка кызмат көрсөтөбүз. Алардын ичинен 1094 1 жашка чейинки балдар, кош бойлуу энелер 75, анын ичинде тобокел топтогулар бар 17си. Келечекте ушул Телман айылына жакшы кызмат көрсөтөбүз деген ниетте турабыз.